Трактордун кереги жок. Ана ал тактас калат. Жердеми айдап койгон жакшы, суардык биринчи, жерди айдап койдук. Дем алып турат да бир аз болсо. Пар да эми. Былтыр күздүк болгон жери болбойбу? Күздүк болуп, будайды оруп алдык. Оруп алгандан кийин бул жерди сугарып туруп. Жалпы азыр канча эме болду? Канча жер эменде? Сизде азыр турганы? 188 суулуу жер. 188 суулуу жер. Кайракчы? Кайрак 68. 68. Эмне кылдыңыз кайрак жерди? Кайрактыкын айдап койдук, жаздык будай эгебиз. Жаздык будай. Азыр күздүк канча айдадыңыз? 76 гектар. 76. Не сорт болду? Давыр бар, и Алексеевич бар, анан Баграт бар. 3 сорт эктик. Өзүңүздөрдөгү эле сорттор экен да? Өзүбүздөгү и Россиядан келген сортторду эктик. Россиядан кайсын эктиң? Баграт келди Россиядан, и Алексеевич келди. Канчадан? Элиталар. Канчадан алдыңар? Россиядан. 3 жылдык мөөнөт менен берди. Канча? 65 сом. 3 жылда төлөйбүз. Канча тонна алдыңыз? 14,5, 2 тонна, 16,5 тонна алдык. 16,5 тонна, 61 сомдон айланды. Ошодан азыр документти эми кылып атабыз. Бирок ошодан айланат деди 61 сомдон. Канча гана? 56 сом 80 тиын. 56 сом 80 тиын ошодан айланат. Ийки түшкөн баш. 56 сом 80 тиын менен 61 сом 50 тиын ортосунда айырма канча болду? Биз алып азыр жөнүнө эктик, мына документти 1-2 күндө Айыл банк менен кылабыз. Ушу кантип болсун эми? Мен жөн эле алып эктим, анан документти кийин кылам дегендер. Эмне деген мамиле? Биринчи жасап алат да, бүт документти жасап алат, анан алат дейм. Ал каяка качмак эле? Өзү урук биздин складта турган үчүн эктик да. Расчет чыгыш керек да. Биринчи жасап алыш керек да, расчет чыгыш керек да. Жөн эле ура менен эгип саласыңар, анан аягында жанагындай болот да. 288 тонна бердик мынакей. 7611 тонна пландан дан азыкка. Мен какшап айтып атам го, ар бир эме 288 тонна будай бердик, башка жок. 1,5 миң беле кара суунун эмеси. Дан азыкка бардык. Агроном экөөбүз барсак албайбыз деди. Эмнесин албайбыз деди? Матрезервкеби? Албайбыз, акча жок деди. Качан? Бир 10 күн болду. Кимиси айтты ошо? Ошол жерде кассир айтты, и ошол жердеги неме? Эмнеге албайбыз деди матрезервкени? Алар жаап коюшту. Күттүндан кийин октябрдын 1-инде жапканбыз деди. Жок, ал планды 1,5 миңге болду деп эме берген да турабы? Кара суудагы берген да. Биз андан арык бере албайбыз деп турабы? Ошон үчүн жабылды. Ага чейин эмне кылдыңыз? Жок, бизге эми үрөндө. Үрөн болгон үчүн складта турду. турду да үрөндү. Күтүп турдук да. Алып ачат. Бүгүнкү күнү эм складтан келип алып кетип ачат. Жок, анан матрезервке эмнеге бардыңыз? Эгер үрөндү алып кетип аткан болсо. Жок, эми ашып калат да баары бир. Канча ашып калып атат? Где-то 180 тонна ашып калат. 180 тонна деген 18 тонна эмес да, 180 тоннанын расчетун чыгарыш керек да. Ашып кала турган 180 тонна, мен түшүнөм, 18 тонна ашып калды эле. Баягы эсептен так чыкпай калды. Анан ушуну өткөрүп коёбуз. 180 тонна деген бул эми оюнчук эмес да. Жок, былтыр биз көп таргатканбыз да, көп алган эл. Быйыл азыраак экти будайды. Анан эртеле матрезервке берип жүргөндөн корктук, кокус үрөн сурап калсачы. Кийинки жылкы буудайыңарды каяка эме кыласыңар, сбыт кыласыңар? Кандай кылдыңар? Кийинки жылкы ала турган буудайыңызды. Биздики азыр үрөнгө эктик. Үрөн алабыз, тазалайбыз. Эл алса алды, албаса фуражга беребиз. Канча калып калат ошо матрезервке? Азыр билбейт экенбиз кандай болушун. Мындай билбейт экенбиз деген болбош. Жок, биз 180 тонна чыгып атат. Мына бүгүн калып калса 180 тоннабызды каяка апарасыз? Жок, биз үрөн даярдайбыз өзү. Жок, мен түшүнүп атам. Үрөндөн 180 тонна калып калды, каяка апарасыз? Быйыл калып калган 180 тоннаны каяка апарасыз? Матрезерв карап көрөбүз деди. Акча келип калса алабыз деди. Матрезерв кантип алат? Отказ берип коюп атпайбы? Кара суу району официально отказ берди. Биз өткөзө албайбыз. Болду, бизде болгон ушул деп. Биз уже Бишкекке бердик аны. Ондо частный матрезервке өзүнчө кой, кара сууда калып калыптыр, жошто 180 тонна алып койгула деп өзүнчө акча бербейт да. Болбосо частный мелкомнеттер бар. Бүт эменин бардыгын расчет. Мына азыр сейип атканда алыш керек.
Канча тонна алабыз? Дыйкандан канча заявка бар кийинки жылы? Эми дыйканам эге турган күнү чечет экен да. Эге турган күнү чечет деген болбойт. Биз уже алдына планга өтүшүбүз керек. Мурдатан бери эге турган күнү чечет болчу. Биз алдын ала планга өтөлү деп атабыз. Өтөлү, пландайлы, дыйканчылыкты эле пландабаса эч нерсе чыкпайт. Ура менен көздү жумуп эле сейип атабыз. Сиздер чарбасыздар да, сиз жөнөкөй дыйкан эмессиз. 200 тоннанын тегерегинде дыйканга бергенбиз. Быйыл эми 100 тоннанын тегерегинде алышты да. Жок, пландагыла. Пландайлы. План түзгүлө, ар бир чарбанын планы жок, булар деле жөн эле слепой кетип атат. Сокур эле. Эртең мына жерден буйруп калса болуп калат, анан буйрубай калса дагы нар жагын көрөбүз деген эменен кетип атат. Чарба силер илимий мекемесиңер. Илимий мекемеде чөткө расчет болот. Мына менде мынча тонна ГСМ бар, кийинкиге мынча тонна алам, мынча тонна буудайым бар, буга берем. Калганын мен могул жака өткөзөм. Расчет болуш керек да сизде жетекчи катары. Анан эртең көрөбүз тиги бул деген. Эми ал дыйкан жөнөкөй бир дыйкан карапайым айтса бир жөн. Эми эртең Алланын айтканы болор. Погода болсо, аба ырайы болсо алып калам, болбосо албай калам деген нерсе. Планга өткүлө да мен. Канакей тиги эмес кана, документтер кана мына жерде. Мынакей. Анализдер эмне болду? Эмне деп чыкты? 3 картаныкын тең сизге берсин. Мына 22ники кана. Ошол. Бул 24 га деп жүрөт го. Өзү менде 24-те өткөн, фактически съемкада 22-60 чыкты. 22-60 фактически чыкты. Ошого документ берди. Да айтсаңар биле. Фосфор да жетпейт, калий да жетпейт экен. Азыр баары төмөн болуп турат да, көрсөткү боюнчачы. Бул аягында жазгандагы бул жерде өзү. Мына жерге примерно немесин берген. Бай немеси фосфордун немелерин 140 га жер аянтын топурагына жүргүзүлгөн жактан талдоо жыйынтыгы төмөндөгү. Механикалык курамы орточо кумай. Өсүмдүктүн чирендесинин мазмуну гумус топурактын салмагынын 1,61, жалпы азоттун мазмуну топурактын салмагынан пайыз, кыймылдуу фосфордун мазмуну топуракта, албаштыруучу калийдин мазмуну топуракта. Механикалык курамынын Качинский модификация кылмасы менен өсүмдүк чөйрөлөрү мачигин атмасы менен эмне бериш керек азыр? Жүзүндө фосфор себебиз. 200 килограмм гектарынан. Андан кийин şu азот менен иштеп атабыз, калий жок. Эми калий да бериш керек да сөз. Калий бериш керек, баягы айдоонун алдында болбосо баягы таза вегетация болуп атканда баягы гүлдөгөн маалда бериш керек да. Подкормка катары беребиз. Подкормка катары күлтүп атат. Немени сеники кандай деп сүйлөштүңөр тиги лаборатория менен? 5 гектарине 5 гектарны мен айтканда органикалык кылып ошо лаборатория айткандай кылып 5 гектарны мен өзүм айтканда гектарга 400 килодан амофосты берип жерде тегизлеп туруп удайды өзү тезирээк унуп чыгардырган протравка менен протравка кылып ошондой мен өзүм билгендей кылып бул лаборатория айтканда 5 гектарын экөөүн салыштырабыз. Сен ошондо химический кылган жатасыңбы азыр 5 гектарда турабы? Жок, химический ham, биологический ham кылынат да, ортосунда бели жемчуг берилет. 10 см болуп чыккандан кийин да, будай. Листовой 3 жолу бериш керек да. Листке бересиң. Бели жемчугду. Гектарына канча эме бересиң бели жемчугду? 5-6 килограмм. Гектарга биринчи бериште гектарга 3 литрда, кийингисинде 4 литрден, кийингиси 5 литрден. 3 жыл. Муну азыр мындай кылабыз. Мына 5 гектарын башынан баштап айдап сейип атканыңан буудайыңды дарылап атканда жанагы органикалык менен алып барып дарылайсыңарбы? Тиги лаборатория жиберебиз деди го. Ошонун бүт бардыгын видео эмеге тартасыңар. Болуп атат. Башынан баштап процесс. Мына себилгенге даярдалып атат, мынча килограммга мынча эме берилди. Жанагы буудайды дарылап атканда эле кошобуз деп атпайбы сразу тиги эмени. Ошонун бүт бардыгын процессти тартып, айдап себүүңөн баштап, сугарууңан баштап, күзгү жыйынтыгы келгенге чейинкини тартып, анан кийин жыйынтыгын чыгарабыз. Канчадан берди. Уруу барып турат. Аким. Полный көзөмөлгө алат сени. Эч ким сени кыспайт, эч ким эч нерсе дебейт. Сууңду, башкаңды бүт бардыгын көрсөтүп берет, алып кетип беришет. Экспериментальный кылып биз аягына чыгышыбыз керек быйыл. Өзүм Арон районунда кылсам болобу дегенде, бу жакта кийинки жылдарга мындай бир көрүп алып туруп кийин кылсам. Сен ал жерде жериң аз болуп атат да, сен азыр өзүңкүн айдап коюп атпайсың. Биз муну кошумча кылабыз деп атабыз. Экспериментально элге көрсөтөлү дыйкандарга. Органикалык жер семирткич менен 5 гектарда кандай чыгат, химиялык менен кандай чыгат. Түшүндүңбү?
Ошол себептен сен ушул жерге келесиң, мына Турсубек Молдоевич турат, полный жоопкерчилигиңди алат ушул жерде. Бирөө тийип, бирөө бир нерсе деп көрсүн, сүйлөшөбүз аны. Чарбанын жетекчиси бүт көрсөтүп берет. Мына айыл өкмөт турат, сууңарды, башка маселе керек дегениңдин бүт бардыгын көрсөтүп берет. Эгер бир нерседен туура эмес болуп, бир туура эмес иштерди жасап аткан болсо, чык байланышка бизге. Биз турабыз го. Мен сени менен Кудай буйрса жашайм бу жерде. Ошол 10 гектариңе келем. Күздө да, жазда да, жайда да кантип сугарасың, кандай эме бересиң, кайсы убакта дарылайсың, бардыгын сүйлөшүп турабыз. Келебиз ушул жерге. Вообще. Түшүндүңбү? Аягын алып чыгышыбыз керек, элге мындай бир нерсени көргөзүшүбүз керек. Быйыл ушул жерден канча алдыңыз? Мен чабык алдына келдим эле, канча айдандым эле? Будай канчадан бери дадылар? 31'den. Furaj ile de bu yer. Bu yer Furajga ekkemiz da bunu. Furaj ekкен. Ana ошон үчүн 3 yıl катар будай болгон үчүн бу ел дем алдырып, кийинки себоборот болуп башка эгин эгебиз да. Бул жер сууга жакшы. Ана жерде каналыбыз мыналай жакын жерде. Жогоруда başında. Канал, суу кеңирле. Арыктарынын тиги бул бүт маселесинде Арыктар баары чабылып Эметип бүткөн. коюп тиги таштап коюп, ана мен тиякта жумушум бар эле, Кудама кеттим, анттим деген жок. Бизде ондай Мына болбойт. 30 гектар жер үчүн баш отуңар менен жооп бересиңер, ар бириңер. Руар дагы, сиз дагы, айыл өкмөт сиз дагы. Кийин анан жыйынтыгын чыгарабыз. Hozir 10 gektar ele buğday. 10 гектарын аласың мына. Же көбүрөөк айдайсың. Yo'q, yo'q. Давай 5-5тен жанагындай кылып бөлүп. Азыр 10 гектар пакта кесиңби? Жок, Ошо мен да сурайын элем, кандай неме кесип ушул немедечи. Ооба да. Men masalan hozir bo'ladigan bo'lsa, men ertangi kunga texnikalarim keladi-da masalan. Buni frezer bilan chopadi bu yerda, bunday maydalab turib, hozir mola qilib bo'lmaydi-da. Mola qiladigan bo'lsa, frezerda ustidan egish kerak-da. Aytaver, ha. Hozir yer qatib qoladi-da. Hozir bunday yer shart o'zi buğday o'zi kech qoldi-da o'zi. Buğday ekishga o'zi. Hozirgi kunda hozir durishga buğday urug'da ekish kerak-da. Jazg'i kuzga deganda. 416 egamiz. 416 sortini egamiz hozir. Biz өзү ошо Дордой 16-ны кара сууга эксперимент кылабыз дегенбиз, туурабы? Өсөбү, өспөйбү көрсөтөбүз. Birinchi qora suvdan olib ketganman urug'ini. Birinchi, keyin Bishkekdan Mamutboy akadan. Мен да бир нерсени айтып коеюн, кийин бул жыйынтык жакшы чыгыш керек да. Бул жер 3 yıl катар будай болду. Азыр сен дагы буга будай эгемин десең, мына жерде апчык бар мынеке. Эртең будай көрүнбөй калат. To'g'ri aytasiz. Ошон үчүн себоборотто биз коюп койдук бул жерди. Болсо биз деле өзүбүз будай экмек элек. Будайга тууру болбойт бу жер. Paxta ek bolbosa. Paxta. Paxtani Arvonda ham eksperimentalniy. Ошо да, будайга болбойт. Себоборот Paxtaga biz o'zimizga yetadi. 3 yıl катар болду. Paxta ekse olmayı. Buday eki болбойт. Ya paxta ekse dedi. Пактага болот. Башка эгинге болот. Эми будай 3 yıl катар эгилди да. Soyloq chiqib qolishi mumkin. Soyloq. Yo, soyloq chiqadi. Soyloq ovunda bo'lmaydi. Soyloq bo'la turgan bo'lsa, tushumni 10 sentnerdan pastga tushirib yuradi. 30% düşürür. Ne o bu ne soyluk var. Анда эмне пахта кылып көрөбүз. Пактан көрбөй. Жок, пахтага 10 гектар эме барды, туурабы? Пахтаныкы, баягы максаттар айтып аткан эме каякта? 10 гектар сурап атат беле? Эмеге 5 гектарын химический, 5 гектарын органический кылам деп. А 5 гектарында Bir yer 22,5 gektar. Paxtaga жақсы болады. Суу деле жақсы. Ооба, жакшы. жок, пахтаныга 10 гектардан беребиз. Калганда Budayga hozir soyloq bo'la turgan bo'lsa, men bu yerda murdal ko'rgan ham жүгөрүчү. Görü zor olur. Жүгөрүгө кандай эми? Жүгөргө болот. Görüge жақсы olur. Канча тереңдикте айдаттыңыздар эми? Бул эми 30 бар го. 25-30 бар. Жок, барбы же барбы? Бар. Койгондо эсебине коюп атасыз. 28 orta esepmen çat bari. Bunu birinci budaydan kийин bunu suardıq. Жок, сокону канча? 28 коюп атасыңар. 28'ge айдалды бұл жер. Суарып бүтүп ан жерди bir çekenden баарын айдап койгонбуз. Бул былтыркы да полный ушу 22 эме болгон, будай болгон. Narkı 5 ineme 2,5 gektar uzan buday bolgon. Nar 5 gektar uzan buday bolgon.
Ошо сиз сураган 30 гектар жердин баардыгы будай болгон. Сен оборот кылып атасыңар да, получается. 3 гектар катар менен эме Будай 3 эгилген. катар менен будай эгилген. Ооба. Берки жанагы 76да эмне эле азыр айдаган бар. Ол жерде кээ бирки жерлерде экинчи будай, кээ бирки жерде биринчи будай болуп атат. Баягы пактанын ордучу. Пактанын ортасы пакта Пакта бар. бар да, терип атабыз. Терип атасыңар. Анын ордуна эмне ойлады? Onun orduна азыр быйыл эмне эккенде hem geç kaldı. Buday geç kaldı. Быйыл эми азыр эми кеч болду. Жаздан баштап Keyinki жылга пакта егебиз. Бирге деле общий пакта эксе болбойбу. Бардык бир карта пакта болуп, бирок ар түрдүү сорт менен. 22 болсо 22 жарым болуп атабы? 22 жарым. Yetib tetap qoladi. 35'ler yetki olur. 30. Жүгөрүгө башка Oxiri 35 getta tetap qoladi. Uni жүгөрүгө башка кылабыз. Пактага берели. mayli paxtaga аянтты bo'lsa пактага 10 көйөтөбүз gektar болбойбузбу? bo'lsa kelamiz paxtaga. Paxtaga eksek, xudo xolasa qilib bersak bo'ladi. Eksperimentalniy qilib turib, hamma yo'g'ini xudo xolasa ko'rsatsak bo'ladi. Сен мындай кыласың. 22 жарымга полный мындай пакта кылабыз. Ошого даярдан жазган. Полный ушу жерди пакта кылып, жанагы эмени сүйлөшөсүң лаборатория менен. Органический эмеден канча керек сага. Жерге мүмкүн азыр берип коюш керекпи? Кыш алды менен жата турганда бардыгын сүйлөш. Макулбу? Жаңа айтып менен сүйлөшүп, кишини да алып келип көрсөтүп, топуракка азыркы бере турган азыр берип салалы. Кышы менен жатса анан жазда полный пакта кылалы дагы көрсөтөбүз. Эгер пактаны жакшы эме бере турган болсок, Кудай буйруса, органический эме менен алып туруп, анда кара сууга баягы көбөйтөбүз дегенди кийинки жылга полелерди поп демеге өткөрөбүз, пактага өткөрөбүз. Бул жерге сөз түрдө гумус бериш керек турбу анда, э? Amofos berish kerak. Masalan, men hozir uni amofos. Biz yerlarda amofos yo'qda. Amofosda fosfor ham, kalsiy ham hamma yo'g'i bor-da o'zi içinde. Biz yerlar qatib qolyapti-da yozgi mahalda. Yozgi mahalda tez ele qatib qolyapti. Ana shu amofos yozgi mahalda qatimaydi. Yerda tuproqda tomiri ildiga ketgani, necha ekanda tomiri qanchalik chuqurga ketsa, ro'z ashincha mevani beradi-da. Keyin bergan patkonovkani ham yaxshi oladi. Amofosду канчадан алып атасың? 50 so'mdan Qozog'istondan прямая pul. Азыр мени сүйлөшүп атабыз. Өзбекстандан балдар келди. Өзбекстандан ишкер балдар келди. $250 $300 чейин экен тоннасы. Бияка чыгарып бере алабыз дейт. Түзүш бу. Эмени амофостор. Карбамид жана эмелердин бүт бардыгын бияка чыгарабыз. Химический. Бизге өсө эсептеп көрдүк, где-то эгерде $250 бизге чыгарса килограммы 21-22 сомдон 25 сомго чейин айланат. 300дөн чыгарса даже 30 сом, 31 сом. Бизде 52 сом. Мына мен кече акыркы эмесин алдым да, жанагы былтыр эмеде канчадан башталган тиги химический эме. Жер семирткичтин баасы 52ден, туурабы? 52 бар да. 52. Ортодо эле эмелер көрөт экен да мунун пайдасынчы. Алып сатарлар жанагы ортодогу тиги таможнядан аркы беркилерден өткөндө ошолорго акча берип атып эле булардын азабы чөйт экен. Мен буларга айттым. Силер эгерде баасын чыгарып бергилер деди, бир жумада баасын чыгарып беребиз деди. Канчадан чыгарып бере алат? Губернатор менен сүйлөшөбүз дагы бүт мамлекеттик органдарга таможня, чек-ара бүт бардыгы менен сүйлөшүп биз эмеге кайрылалы деп атабыз. Министрлер кабинетинечи. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо ишкерлерден чыгарып бере турган. Биз өзүбүздө өтө турган эмелерди эрежесин бардыгын жеңилдетели. Эгер 20 сомдон 30 сомдон дыйканга чыгарып берсек, неге болбойт мисалы? Алар түз чыгарып беребиз деп атат. Ортодо ортомчулардан кутулабыз да. Дыйканга чоң жардам болот. 25 сом, 30 сом минус кетип атат эмеденчи. Килограмм. 2 сарсам. 2 сарсам. Где-то 5000 тоннага деп айтып атышат алар. Эгер биз айттык, эгер 5000 тонна чыгарып берсеңер, биз полный буту колубуз менен силерди колдойбуз. Складта таап беребиз и элге дагы таркатып беребиз. Алдын ала келишим түзүп, чарбаларга кимдерге канча керек болсо эмесин чыгарып беребиз дедик акчасын. Эгер Кудай буйруп ошол ишке ашып, алар келип баасын чыгарып жанагындай сүйлөшкөн баада бере турган болсо, анда Кудай буйруса быйылкы жылкыга эмен алабыз. Арзан жер семирткич. Пока бизде башка вариант жок химический эме боюнча. Алышыбыз керек. Эми өзүбүздөгү эмени көрүп атасыңар акыбалы. Азыркы учурда бизде канча болуп атат азыр? 50 болот. Ал азыркы учурда. Азыркы учурда. Кече гумус бар экен го мына мадыда. Ошодон алып келип азыр себиш керек экен да онда. Биогумусту кече айтты го. Биогумусту негизи жанагы ичкерлер эме деп атпайбы? Биз бекер беребиз күзгө чейин депчи. Бая түшүм жыйналгандан кийин анан кутулсаңар болот деп атат. Жанагы органический деген жерге
баягы Жаңыбай Туманович бар ғой, био лабораториянын директору, зам министр болду эле айыл чарба министрлигинин. Ошол киши азыр россиялык фирма менен иштеп атат экен, бизде өндүрөт экен. Буну ошол киши менен байланыштырдык. Азыр ал киши губернаторго кеңешчи болуп келди. Коомдук башталыштагы кеңешчи именно органикалык жер семирткич боюнча. Анан эмени буну байланыштырдым. Ай кишилер өздөрү лабораториясынын жарымын эгер 22 болсо, 10ду органикалык кылабыз, 10ду химический эме менен пактага беребиз. Анан ошондо жыйынтыгын чыгарабыз. Эмнеси эме берет берге, кандай кылат? Ай кишинин өзүнүн кызыкчылыгы. Себеби эгерде ошолордун товары жанагы көрсөтүп аткан органический эмеси, жер семирткичи жакшы эме бере турган болсо, анда фирмага дагы чоң реклама и элге ошону жайылтабыз. Алар ошого кызыктар болуш керек, жеке фирмаларчы. Туурабы? Анан кандай жер семирткич берет, эмне кылат? Бул экөөнүн мойнундагы нерсе. Эгер чыкпай калса, башка болсо, баш отуң менен жооп бересиң. Сенин милдетиң болот. Уктайсыңбы бергеген, уктабайсыңбы, кандай кыласың, сенин проблемаң. Макулбу? Керектүү жардам, суу эменин бардыгына тургузулуш. Мойнуна алат менекей. Полный контроль кылып, кармап эме кылып бересиздер. Биринчи кезекте ушул жака берип карап, себеби бул бизге же буга эле керек нерсе эмес. Жалпы областтын эмесин өзгөрткөн кызыкчылыгына керек нерсе. Сүйлөштүкпү? Жүрүңүздөр анда тиги эмеге барабыз.